Салам достор, сиздер менен Топ Тоголок каналы. Жалпыга маалым болгондой эле дүйнө жүзү жананы менен бирге футбол дүйнөсүндө карантинден баш көтөрүп келүүдө. Биринчилерден болуп Германия Бундеслигасы ойгонгон. Жакынкы убакта ага Испания жана Италия кошулганы маалым. Англия болсо старт алганга даярданууда. А биз билебиз, футбол болгон жерде ар дайым трансферлик жаңылыктар, имиштер жана божомолдор болуп келет эмеспи? Официалдуу түрдө трансфердик терезе 1-июлда ачылмакчы, бирок Европанын топ клубтарында ага даярдыктар абдан кызып аткан мезгил. Кээ бир клубтар жаңы оюнчулар менен келишим түзүүгө да жетишти. Мисалы, ПСЖ жана Мауро Икарди. А биз болсо бүгүнкү чыгарышта ушул жайдын эң күтүлүп аткан трансферлери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Даярсыздарбы? Анда кеттик. Сара Мартинес Интерден Барселона. Трансфермаркт порталы тарабынан 64 миллионго бааланып аткан аргентиналык чабуулчу азыркы учурда каталониялык клубдун эң башкы максаты болуп эсептелинет. Анткени Луис Суарес алда күчтөн таюуда жана ага татыктуу алмаштыруучу керек. Мартинес бул ролго эң мыкты кандидат жана ойноо стили да Суареске окшош. Жана эң маанилүүсү Месси менен бир улуттук курамада оюн көрсөтүп келүүдө. Испаниялык массалык маалымат каражаттарынын айтымында Барселона Мартинести сатып алуу үчүн өзүнүн мурунку жылдызы Неймардан да баш тартууга даяр. Эки жаңылыктар Реал Мадридтин көрөрмандарынын көңүлүнө жакпаса керек. Себеби Италиялык спорт адистеринин билдирүүсү боюнча Барселона жана Ювентус бири-бири менен оюнчуларды алмаштыруу даярдоодо. Туринден Миралем Пьянич, Каталониядан болсо бразилиялык Артурдун кетүүлөрү күтүлүүдө. Бирок Артурдан айрылгысы келбеген Барсанын фанаттары бул келишимге каршы экенин жашыра албай аткан учуру. Бул жерде да Барселона жөнүндө сөз болмокчу. Бирок мурунку жаңылыктардан айырмаланып, Барсанын оюнчусун башка клубтар сатып алууга кызыгып атышкан экен. Сөз албетте Филиппе Каутиньо жөнүндө. Кайсы бир учурда Юрген Клоппту чанып, каталондук клубдун курамында Чемпиондор Лигасын багындырам деген ой менен алардын катарын толуктаган Каутиньо Испанияда өз ордун таба албады. Ошол себептен азыркы учурда бразилиялык плеймейкерге АПЛдын бир канча клубтары көз артууда. Алардын арасында Челси, Арсенал жана Тоттенхэм. Финансылык фейрплей эрежелерин бузбоого аракет кылып аткан Барселона, эгерде чындап эле Лаутаро Мартинес сатып алып калса, анда Каутиньону сөзсүз түрдө сатууга мажбур болот. Акыркы учурда Манчестер Юнайтеддин башкы курамына караганда чач тараштардан көбүрөөк байкалган Поль Погбага да быйылкы жайда куда түшкөндөр аз эмес. Франциялык жарым коргоочуну сатып алууга эң жакын болуп Реал Мадрид эсептелинет. Анткени галактикасынын башкы машыктыруучу Зидан көп жылдардан бери эле Погбаны өз курамында көрүүгө умтулуп келет. Азыркы учурда эки клуб арасында сүйлөшүүлөр жүрүүдө, бирок маселе баягы эле акчага келип такалууда. Анткени эми өзүнүн оюнчусу үчүн 100 миллиондон аз алууну каалабай эле. Кыязы англиялык клуб экономикалык кризис жана Погбанын акыркы 2 жылдагы оюн көрсөтүү деңгээли жөнүндө маалыматы жок окшойт. Кийинки оюнчуну кимдер гана өз катарында көрүүнү каалабай эле. Анткени акыркы 2 сезондо эң мыкты деңгээлде оюн көрсөтүп келген жаш Джейдон Санчо дүйнөнүн эң күчтүү клубтарында ойноого татыктуу. МЮ, Челси, Реал, Ливерпуль сыяктуу командалардын арасынан кимиси бактылуу болуп чыга келерин биз жакын арада билебиз. Эң маанилүүсү Дортмунд талап кылып аткан 120 миллионду азыркы шарттарда кайсыл клуб мына деп эле бере калат. Садио Мане Ливерпулдан Реалга. Мына ушул трансфер ишке аша турган болсо, Джейдон Санчо Мерсисайдтык клубдун катарын толуктары күмөнсүз болуп калат. Эмне себептен Мане өзүнүн жылуу ордун козгоп Испанияга кетип калышы мүмкүн деп атсаңар, анда декабрь айында өткөн алтын топ үчүн ат салышууда Юрген Клопп Ван Дейкти колдоорун айткан эле. Ошондон көп өтпөй англиялык журналисттер Клопп менен Маненин ортосунда конфликт жөнүндө жаза башташкан. Күтүүсүздөн бир заматта бай болуп калган англиялык Ньюкасл жакынкы трансфердик терезе учурунда абдан чоң сенсацияларды жаратчудай болуп турат. Жана алардын эң башкы максаттарынын бири бул футболду гольф алмаштырып ийген Гарет Бейл болуп саналат. Өз өнөктөштөрү жана Зидан менен тил табыша албай келген Бейлди бул жайда Реал чындап эле сатууга умтулууда. Сауль Атлетикадан Ситиге. Испаниялык жарым коргоочуну өз курамында көрүүнү көптөн бери каалап келген Гвардиола ушул жайда колунан келген бардык аракеттерин кыларын белгиледи. Анткени Ман-Ситинин капитаны жана легендасы Давид Силва бул жылы өз клубунан кетээрин көптөн бери эле айтып келүүдө. Сауль болсо анын ордун басууга идеалдуу кандидат. Узакка созулуп кеткен Лерой Саненин Баварияга өтүүсү ушул жайда аяктоосу күтүлүүдө. Германиялык клуб Саненин сатып алуу оюн тастыктоодо, бирок Ситини былтыр сүйлөшүлгөн 100 миллиондон арзандатууну суранууда. Азыркы абалда Саненин травмасын эске алуу менен мындай сумма реалдуу эмес экенин айтууда. Көпчүлүк Бавариянын көрөрмандары өз клубунун Саненин сатып алуудан баш тартуусун талап кылуу менен бирге анын ордуна Байерде оюн көрсөтүп келе жаткан Кай Хаверстин атына ташууда. Бүгүнкү чыгарыштын соңку жаңылыгы Байердин жаш жылдызы Кай Хаверс жөнүндө болмокчу. Азыркы учурда ага көз артпаган клуб жок. Кудалашып аткан командалардын арасынан англиялык Челси эң жакын деп айтылып келүүдө. Эмнеси болсо да бул божомолдор жакынкы убакытта билинери маалым.
Биздин долбоорду колдоо максатында каналга катталып жана лайк басууну унутпаңыздар.